Ассаламу алейкум, ардактуу коллегалар, такси мекендештер деп эле дөдүрөй берсең. Короче, бүгүн воскресенье, 7 декабрь по делам режиминде машинаны дөңгөлөктөн алмаш керек. Ошого Дордой жака кетип атып үйдөн пайдаланып койгом. Сразу айтып кетейин, бул видеонун спонсору Эксперт Парк. Кимде ким парк издеп жаткан болсо, Эксперт кошулуп туруп 2% 4 сом, же суткасына 50 сом. Жана бул паркта силерди реферальный ссылкадан күтүп турат. Рефералка деген бул силердин атыңардан кошулган водитель иштеген акчасынын процент сиздерге түшүп турат. Жана Эксперт Паркта Яндекске болгон кошулуулардын бардыгы кошулса болот. Грузовой, доставка, экспресс, курьер, бизнес, короче, полностью. Анан ийгиликтүү фотоконтроль өткөндөн кийин силердин балансыңарга акча салып берет, жумушту сразу баштап кетиш үчүн. Ошол үчүн Эксперт Парк Казакстанда, Кыргызстанда, Мароккода, Россияда иштеген чоң парктардын прямой Яндекстин өнөктөшү. Мен биринчи заказды пайдаланып коюп келген убактым мынакей. Так, 676 44 мүнөт жолу жүрүп турмун. Өзүм жашаган жактан алдым. Тариф, по-моему, эконом болчу, по-моему, если адашпасам точночу. Азыр так, 28 мүнөттө барат экен өзүм жака, ошол пайдаланып койгон жака. Мякачы. Так, 489 48 3 эме өзгөрттүм. Күтөбүз, ил акырындан жылы беребиз, короче, но барыш керек. А так, в принципе, бүгүнкү пайдаланды көрдүңөр саат 16:21. Аз барып көрөбүз эми, чо как чему. Так, Ахунбаевага заказ алдым, плюс 30 менен, скорее всего, эконом. Азыр каяка ошол жакка эле кош керек, стордун Дордою. Все равночу. Азыр мындай угуп келатып, эмеде YouTube'да, короче, эмелерди жандырып коюп угуп келатсам, кечээ как раз таки бир Инстаграмда эме көрдүңөрбү? Кыргызстандыктар 90 000 айлыкка иштебейт экен. Мындай айтканда, короче, мусор менен иштегиси келбейт экен деп эме тазалыктын директору жарыя кылып атпайбы? Анан ошого кандай дейсиң? 90 000 айлык болгон болсо, мен ойлойм, мен иштейт болчумун да личночу 90 000 айлыкка. Ал жерде суть эмнеде болуп атат? Ал жерде, короче, бул полный рабочий күнү-түнү чоң объемдо мусор чогулткандар 80-90га чейин алат. А так айлык типа 45 деп жазыптыр да. Бирок ошентсе деле тазалыкта иштеген адамдардын көбү 45 айлык чыкпайт эч качан, максимум 30 чыгат. Еще анда дагы, короче, акчаны алышат, наркы берки деген информация аябай көп экен да. Таныш-паныштарыңар иштебейби тазалыкта? Мен тазалыкта иштеген эмесмин, бирок зеленый строй иштегем да 2010 жылы, точнее, 2010 иштегем зеленый стройдо. Ошондо мен 12-13 000 алат болчумун да. Бирок ал кезде 8ден мисалы үчүн кечки саат 4:30-5 чейин иштейт болчубуз. В принципе жакшы эле болчу да. Мындай эмеси мен болгон эмес. Азыр тазалык ушундай деп атат, ушундай деп айлык чыгарып 90 000ге ойлогон, мен ойлойм да, иштейт адамдар. Бирок 30 000ге навряд ли. Ошентсе деле жана пакистандыктарды алып келип, жумушка салабыз деп эме кылаптыр да, информация чыгарыптыр. Ошого ким кандай эме деп ойлойт дегендей. Так, атак мен азыр Ахунбаевага бурулуп атам. Мынакей Ахунбаевага бурулдум. Погода өзүңүздөр билгендей эле, чото пасмурно бүгүн, пасмурно. Оюмча карга деле жакынкы күндөрдө эле уже кар жакшы жагып отурушат. Ошого бүгүн эмени зимний шинага өткөрүп алайын деп аракетин көрүп аткан кезим. Ошого кетип атам, короче. Так, 201 сомго келдик. 10 канча мүнөт? 16 мүнөт дедиби? Канча мүнөт калды бурака? 14 мүнөт. Йо-ма, пайдалам уже түгөндүм менки ошондо, Уже түгөнүп берди пайдалам. Ладно, эми мындай кетебиз. А так, могу жакта жүрөм. Биякта ДТП болгон турбайбы көрсө? Мен ойлоп атпаймынбы? Жана шлагбаумдагыдай, короче, кирпич кылып койгон окшойт биякты депчи. Көрсө ДТП болуптур биякта. ДТП болуптур көрсө, мынакей. Так, ладно, кеттик анда баланы алмаштырганы. 71 секунд дейт го.
светофордо 20 секунд өтпөй эле заказ берип койдук го. Бул жактан 169 дейт. Дальше каяка барат экенбиз? По делам акыркы заказ экен, получается. А так по делам 2 заказ кылып келдим, 749 сом. Грубо говоря, так получается 1 саат ашыгымен болду, 1 саат 10 минут болду примерно. Азыр, короче, ал жактан алып кетет экен маны. Каяка алып кетем, пока неизвестно. Так, ошентип Сеченова деген улица келип калдык. 190 сом дейт. 23 мүнөттө 4-тө чыкты. Полная посадка. Бягы. Так, по делам бүттү. Эми бака 8 мүнөттө барат экенбиз. Все, кеттик бул жака. Дөңгөлөк алмаштырайлы барып. Мына портерде кетип атат дөңгөлөктөр. Дөңгөлөктөр ушу портерде кетип атат. Артынан барып, азыр вулканистер алмаштырат экенбиз. Портердин артынан кетип атам. Очередь күтүп атыр. Очередь тагы келди. Мына покрышкалар даяр. Протекторлар, короче. Бакта очередь. 3 машинадан кийин келди, короче, очередь. Булар дагы кышка жакын деп коет го. Так, ошентип зимний колесаны дөңгөлөктөрдү алмаштырдык. Азыр эми кайра обратно эмени по делам койдум. Уже башка парк менчи. Беки паркта бир эле по делам бар болчу да. Бул мага только объездмен көрсөтүп атат. Объездмен мен айдагым келген жок. Ошого мен азыр получается акырындан азыр дейт. Или басова чыгып туруп анан кийин бияка кайрылышым керек экен, Или центрмен кетишим керек экен. Но центрмен кетиш керек да, по идее азыр. Заказ бере бербейби? Кана? Эконом. Палочка, выручалочка. Көрөбүз. Эмне болот, кандай болот? А так бул жакта 0. 0 сом. Заказ берсе жакшы болуп болчу негизи. А то пустой тоже неохота, но үйгө барыш керек, эртеңкиге чыгыш керек сменага. О! Супер. 320 мен берди. Нифига себе, кеттик. Конечно. Кеттик. Короче говоря, дейт го. 1640 сом. Уже түшүп кетти. Доказа барбайм депчи. Акчаны которду 52 мүнөттө. Жакшы, өтө жакшы. Бүгүнкү по делам, короче, бүттү го дейм ушу менен. Получается, саат канчада 4-төрдө чыгып барып Дордойго барганча 3 заказ кылып анан бардым эмеге чейин. Ал жакта 1 саат турдум. Замена болду. И обратно могу Сокул жака. Домой койсом сразу бергенден өтө жакшы болду да. Ошо менен бүгүнкү смена бүттү. 1253 сом калыптыр. А так эртең чыгып кандай болот, эмне болот, жаңы жуманы буюрса эртеңден баштайбыз. А так бүгүнкү по делам болгон жумушка лайк басып, комментарий жазып, оюңуздарды калтырып кетиңиздер. Барыңыздарга чоң рахмат.